Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу биздин көрөрмандар. Эфирде Жогорку Кеңештин коомчулук жана жалпыга маалымдоо каражаттар менен иштөө бөлүмү тарабынан даярдалган парламент программасы. Көрсөтүүнүн алдында бүгүнкү чыгарылыштын кыскача түрмөгүнө көңүл бурууга чакырабыз. Көпчүлүктү түйшөлткөн кара түтүн көйгөй чечилеби? Мына өзү мойнуна алып атат кабинет министри мүчөсү. Кара кеченин өмүрүн жакканга болбойт, ууланып атабыз деп. Мыйзамсыз байып, акча сураган, мамлекеттик кызмат абалын кыянаттык менен пайдалангандарга жаза күчөтүлүүдө. Коррупцияны кайтарып бийликке алып келбешибиз керек, бул практиканы токтотуш керек, мунун жакшы жолго алып барбашыбызды өзүбүз көрдүк. Ош шаарын айланып өтүүчү жолдун курулушу быйыл башталат. Жеке мамлекеттик өнөктөштүк долбоору менен башталып атат. Бардык атайын техникалар тартылган. Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу Сауд Аравия падышалыгынын Кыргызстандагы атайын жана толук ыйгарым укуктуу элчиси Ибрахим бин Ради Аль Радини кабыл алды. Жолугушууда төраган Нурланбек Тургунбек уулу Кыргызстан үчүн Сауд Аравия падышалыгы негизги өнөктөш мамлекеттердин бири экенин белгилеп, эки өлкө ортосундагы кызматташтык акыркы жылдары жаңы деңгээлге көтөрүлгөнүн кошумчалады. Азыркы тапта Сауд өнүктүрүү фондунун каржылоосу менен жалпы суммасы $330 миллион баланган 8 долбоор ишке ашырылууда. Мындан сырткары төрага туризм, энергетика өңдүү, артыкчылыктуу тармактардагы байланыштарды дагы кеңейтип, соода экономикалык кызматташтыкты тереңдетүү керектигин белгиледи. Коррупционерлерге мамлекеттик жогорку кызматтарды ээлөөгө тыюу салуу сунушталууда. Бул тууралуу депутаттар тобу мыйзам долбоорун демилгелеп чыгышты. Анда мамлекетке каршы жасалган кылмыш үчүн соттолгон жарандар президенттикке, Жогорку Кеңештин депутаттыгына шайлана алышпайт. Мамлекеттин эсебинен финансылык, мүлктүк жана башка материалдык пайда табууну көздөгөндөрдүн саны кыскарабы? Кийинки сюжетте. Эми коррупция жана мамлекетке каршы жасалган кылмыш үчүн соттолгон жарандар президенттикке, Жогорку Кеңештин депутаттыгына шайлана алышпайт. Ошондой эле министр же башка жогорку мамлекеттик кызматтарга дайындалуу укугунан ажыратылат. Бул норма соттуулугу жоюлган адамдарга дагы тиешелүү. Биз мамлекеттин казынасын урдап, тоноп, байып, анан соттон байган акча, тапкан акчасын бир бөлүгүн штрафка тартылып, тазаландым деп коррупцияны кайтарып бийликке алып келбешибиз керек, бул практиканы токтотуш керек, мунун жакшы жолго алып барбашыбызды өзүбүз көрдүк. Белгилей кетсек, 21 январдан тартып коррупциялык кылмыш боюнча жаза күчөтүлгөн жаңы мыйзам ишке киргени белгилүү. Ага ылайык коррупция беренеси менен соттолгондорго мамлекеттик кызматтарда иштөөгө өмүр бою тыюу салынат. Айып бул менен кутулбайт жана туугандары да кызматтарга алынбайт. Бирок бул мыйзамдын талаптары мамлекеттик жогорку кызматтарга отургандарга иштебейт. Себеби алардын макамы конституциялык мыйзамдар менен бекитилген. Ошол себептен мамлекеттеги жогорку кызматтагы коррупциянын алдын алуу үчүн төмөнкү конституциялык мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү сунушталууда. Демилгечи коррупция менен күрөшүүнүн жыйынтыктары көзгө көрүнөрлүк болуп жатканын белгиледи. Бирок жемкорлук түп тамырынан бери жоюла элек. Мамлекеттик органдардын кызматкерлери көбүнесе экономикалык кылмыштарды жасашат. Себеби бардыгы финансылык, мүлктүк жана башка материалдык пайда табууну көздөшөт. Бул мыйзам былтыр кийсе дагы да жакшы болмок, бирок жакшылыктын эртелиги эч жок дейт. Менин суроом жок, бирок менин экинчи окууга менин да бир топ сунуштарым болот сизге. Жогорку сот бар, правоохранительный органдар бар, прокуратуралар бар, мамлекеттик органдар бар. Ошолорго карата да бир караш керек да, мен сунуш киргизейин, анда сиз менен биргеликте ошону чечип элелик. Талкуунун жүрүшүндө Дастанбек Жумабеков долбоордо сунушталып жаткан нормалар баш мыйзамдын 58 беренесине каршы келбей турганын тактады. Мен мыйзамды колдойм, бирок ошого каршы келип калбайбы деген ойдо. Эртең бул боюнча бирөө конституциондук сотко же болбосо президент вето коюп койбойбу деген ойду айтып атамын. Бул 58 берененин 3 пунктун карасаңыз, бул жерде мындай жазылып калган. Эч ким бир эле укук бузгандык үчүн 2 жолу юридикалык жоопкерчилик тартпоого тийиш. Жыйында эл өкүлдөрү социалдык объектилерди кайтарууда келтирилген зыяндын ордун толтуруу маселесин дагы кароо керектигин козгошту. Депутат Гүлә Кожокулова башкы прокуратурага кайрылып, бул маселени иштеп чыгууну сунуштады. Рассмотреть вопрос именно возмещения ущерба. То есть помимо того, что мы возвращаем государственное имущество, надо еще и рассмотреть о том, что он все эти года использовал.
И чтобы какую-то часть, помимо того, что он возвращает там завод или территорию, чтобы он возмещал еще определенную сумму ущерба. Вот он всю жизнь же получал прибыль. Коррупцияны ооздуктоо үчүн сунушталган конституциялык мыйзам долбоору комитетте биринчи окуудан өттү. Документ Конституциядагы Кыргыз Республикасынын президентин жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө жана министрлер кабинети жөнүндө мыйзамдарга өзгөртүү киргизүүнү талап кылат. Кошумчалай кетсек, депутат Жеңишбек Токторбаев бул мыйзам долбоорун ушул жылдын 21 январында комитетте сунуштаган. Ал Ош шаарынын мэри болуп дайындалды. Төраган Нурланбек Тургунбек уулу депутат Жеңишбек Токторбаевдин Ош шаарына мэр болуп дайындалышы менен куттуктап, тажрыйбалуу инсан катары экинчи борборду өнүктүрүүгө өз салымын кошот деген ишеним артты. Жеңиш Шермаматович биздин 7-чи чакырылыштын депутаты катары өзүнүн өтө активдүү депутат экенин, ар бир маселеде өзүнүн ою бар, пикири бар, татыктуу депутат боло алгандыгын бардык кыргыз эли күбө. Андыктан Жеңиш Шермаматовичтин жаңы жооптуу кызматына чоң ийгиликтерди каалап, бардык парламенттин атынан куттуктап коюуга уруксат этесиздер. Бишкек жана Ош шаарларындагы транспорттук тыгындарды азайтуу жана коопсуздукту камсыз кылуу максатында эл өкүлдөрү тарабынан токтом долбоору иштелип чыкты. Документте баш калаанын айланасындагы айланма жол куруу, темир жол борборлорун көчүрүү планын иштеп чыгуу жана бекитүү сунуштары камтылган. Бул багытта жүрүп жаткан иштер туурасында кийинки материалда. Алгач аталган токтом долбоору парламенттин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин жыйынында каралды. Демилгечи депутаттардын бири Марлен Маматалиев борбор калаадагы жол тыгынын чечүү үчүн шаарды тегерете жол салып, жаңы көпүрөлөрдү куруу жана башка бир нече сунуштарын айтты. Бизде азыр чоң маселелердин бири бул айланма жол. Бир дагы светофору жок, айланма жол. Эгерде азыр бирөө жалдан чыгып аэропортко барам десе, бүт шаардын баарын кыдырат. Же болбосо 12-чи микрорайондон Ошко кетем десе, тоже бүт шаардын баарын кыдырат. Көлдөн келип шаарга кирем десе, тоже бүт шаарга кирилип тыгыла берет. А бизде бир чоң объездной жол болуш керек деп эсептейбиз. Ал жолду курганга толук мындай шарттарды түзүп берип койсок да болот. Бүгүнкү күндө Бишкек шаарында 1 миллион 200 миңге чукул автоунаа бар. Шаар бийлиги олуттуу көйгөйгө айланган жол тыгындарын азайтуу максатында автобекеттерди көчүрүү, жолдорду кеңейтүү иштери жүрүп жатканы маалымдады. Бирок эл өкүлдөрүнүн пикиринде мэриянын бул иш аракеттеринен эч кандай майнап чыккан жок. Туура сиздин маселеңиз шаарда пробка болбоштун маселеси биринчи. Сиз чыгыш менен Батыш автовокзалын чыгарып, сырттан чыгарып салдыңыз дагы. Мынакей 500-600 маршрутка деп атпайсызбы? А бирок жарандар кыйналып атат да. Мынакей шарт түзүп берген жоксуздар. Мейли эми кыш келип калды, эми кыш. Азыр многу күн жылыгандан баштап шарт түзүп бериш керекпиз биз. Парковкалар жетишпейт. Союзда эми парковка каралган эмес. Жетишпейт. Эми азыр кантип чечебиз? Парковка маселесин карап чыккыла. Азыр силерде мен билишим боюнча тендер өткүзүп болсоңор керек, а? Жана парковкаларды жанакы этажный парковкаларды куруу боюнча. Мына ушул жагын карап чыккыла. Аталган маселе парламенттин жалпы жыйынында да кызуу талкууга алынды. Жол тыгыны бир гана баш калаада эмес, Ош шаарында дагы башка маселе. Альтернативдүү акы төлөнүүчү жолдорду ушул жеке менчикке беришиңиздерди мен суранат элем. Чын эле мисалы азыр өзгөндөн шаарга кирип моундайынан тыгын менен өткөчөң калоочулар ошол жакка өтө берет. Альтернатива бар. Аны каалабагандар ошол жерден заматта өтүп кетип атат мисалы. Бүгүнкү күндө Ош шаарынын тургундарын кыйнап бүттүңөр. Ону ачык эле айтыш керек. Силер эмне же атай кылып атасыңарбы? Мындай бир план болуш керек да. Жолдорду полностью казып салдыңар. Бир план менен кетиш керек. Ошол эле мисалы Көкүмбий көчөсүн, Мамырова көчөсүн, Амир Темир көчөсүн мына кыш келерде полностью бир ылайга чылап койдуңар. Ошого ким күнөөлүү? Бир жоопкерчилик болобу сиздерде? А мосту дагы жаап койдуңар. Алдын ала кылсаңыздар болбойбу ошол ишти? Жолду чоң кеңейтпесек, Ош шаарына машина батпай калды. Анан ошол эле маселе бирок сиз айткан сунушту эске алабыз. Маалым болгондо учурда Ош Араван жолун оңдоо иштери жүрүүдө. Талкууда депутаттар Ош Араван Ноокат Разаков жолдорундагы автотранспорт тыгындарын жоюу иштери кандай жүрүп жатканына кызыгышты. Тыгындарды азайтыш үчүн ошол Араван жолунда кошумча альтернатив жол ачылса деген сунуш берип атабыз да. Ош Араван Караван Разаков жолу, айланма жолу. Ушулда быйылкы жылда барбы жокпу? Жок, быйылкы жылдын планында жок. Жок, өз келечек планда барбы ошол жол? Келечек планда бизде объездной шаарлардын айланма жолдору планда атабыз. Мисалы үчүн Оштун айланма жолун, бирок
булар концепция катары. Сиз абдан туура эмес маалымат бердиңиз. Мен айтып коеюн, мына ушу күндөрү Ошту айланма жол башталып атат. Жалпы узундугу 34 чакырым. Жеке мамлекеттик өнөктөштүк долбоору менен башталып атат. Бардык атайын техникалар тартылган, бүт ченемдерди жасап атат. Мына ушул февралдын башында кадимкидей жер иштери ал жерде башталат. Сиз бул боюнча маалыматыңызды эмне бербейсиз? Мына иш жүрүп атпайбы ал жерде? Жыйынтыгында эл өкүлдөрүнүн бир нече сунуш пикирлерин эске алуу менен Бишкек жана Ош шаарларынын аймагында транспорттук тыгындарды азайтуу жана автомобиль транспорттарынын кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу чаралары жөнүндө Жогорку Кеңештин токтомунун долбоору кабыл алынды. Борбор калааны каптаган ыш маселеси бийик трибуналардан эчен жолу айтылган менен дагы деле курч көйгөйдү жаратып жаткан чак. Буга чейин парламент ыштан арылуу максатында атайын токтом долбоорун иштеп чыгып, анын алкагында министрлер кабинетине бир канча милдеттенмелер жүктөлгөн. Жогорку Кеңеш жолдогон токтом канчалык деңгээлде аткарылды? Тиешелүү министрликтер ыштан арылуу үчүн кандай аракеттерди жасап жатат? Кийинки репортажда. Жыйында баяндама жасаган жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Медер Машиев ыштын пайда болуусунун бир канча себептерин атап өттү. Ал шаардагы курулуштардын ырааtsыз жүрүшү, автоунаалардын катализаторунун жоктугу, бактарактардын кыйылышы экологиялык көйгөйлөрдү жаратканын жүйө келтирип, аткарылган иштерге токтолду. Алардын эң эле көрүнүктүүсү Таштанды полигонундагы экологиялык зыяндарды жок кылуу. Биринчи болуп, бул баарыбызга белгилүү болгондой 10 жылдан бери күйүп келген Бишкек санитардык полигону өчүрүлдү. Бул өз кезегинде түтүн көйгөйүнүн 10-15% азайтууга таасирин тийгизди. Учурда полигондун аймагы рекультивацияланууда 3000 көчөт отургузулуп, аянты 5 гектар болгон Токой аянты түзүлдү. Андан тышкары министр жаңы конуштарды газдаштыруу, шаарда электр жана газ менен жүрүүчү автобустардын алынып келиниши сыяктуу аткарылган жумуштар тууралуу айтып, 2021-2022 жылдарга салыштырмалуу калаанын абасы таза деди. Депутаттар экологиялык көйгөйгө байланышкан бир топ сунуштарды беришти. Жаңы электростанциялар bir 2 есе көбөйтпөсөк, ышты кетире албайбыз. Муну ачыгын айтыш керек. Кетириш үчүн анда ТЭЦ-ти токтотушубуз керек. ТЭЦ-ти токтото албайбыз. Ошондуктан мен сунушумда вообще ушул ыш боюнча политизированный кылбай эле биз ар бирибиз өзүбүздүн салымыбызды салышыбыз керек да. Абанын булганышына башкы себеп болгон кара кечеден алынып келинген сапатсыз көмүрлөр. Жаңы конуштардагы жашоочулардын көпчүлүгү турмуш тиричилигине дал ошол сапатсыз көмүрлөрдү пайдаланышууда. Мага айткылачы, ошол бурый уголь деген. Вообще бизде ушул көмүр мындай сапаты жакса болобу вообще? Булар негизинен өнөр жайлык отканаларда колдонгон дурус да, себеби аларда чыпкалар болот, фильтрлер. Бүгүнкү күндөгү жеке жакта мындай массалык түрдө жагуу бул сөз жыйынтыгын берип атпайбы ушул ышка. Мына өзү мойнуна алып атат кабинет министри мүчөсү. Кара кеченин көмүрүн жакканга болбойт, ууланып атабыз деп. Кыргызстан боюнча жагып атабыз. Айылдын баары смог. Шаарды уnuттук. Өкмөт бир жагынан уруксат берип, бир жагынан элди ууктуруп атабы анда. Уруксат бербегиле да анда. Экологиялык көйгөй Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында дагы кызуу талкууларды жаратты. Булганган аба адамдардын ден соолугуна дагы абдан зыян. Себебин билип атабыз, иш каяктан пайда болуп атат. Бирок жыйынтык жок. Жыйынтыкты чыгарбасак болбойт булчу. Мына биздин бүгүн адистер айтып атат, бирден бир орун бар, кесепет ушу ыштан пайда болуп атат деп атат. Мына кан тамыр оорулар, дегеле оорунун түрүн, статистиканы карап көрүңчү, элдин ден соолугу кандай ооруп алды азыр. Ошон үчүн ыш менен күрөшүүнү баятапна мына министрликтердин баары бир эле сиз эмес. Бардык министрликтер жалпыбыз күрөшүшүбүз керек да. 10 жыл мурдагы келишим боюнча Газпром Кыргызстан компаниясы 2030 жылга чейин Кыргызстандын 400 айылын газ менен камсыз кылышы керек болчу. Бирок газдаштыруу маселеси жай жүрүп жатканын эл өкүлдөрү айтууда. Газпромдун өкүлү, сиз азыр ушул 40% эми баягы частный жеке үйлөрдөн болуп атпайбы, көмүр жаккан негизиндечи. Бүгүнкү күндө газ жетиштүү эле бизде, басымы газдын. Калктын керектөөсү анча көп деле эмес. Калкка керектөөгө газ толук эле жетет.
Ошондуктан биз жана инвестициялык программабызды ишке ашырып эле келатабыз. Газ абдан баасы кымбат. Жага турабызда 15-20 миң сомго чыгат. 5 айга өйтүм 100 миң сом. Эртең Бишкек шаарын 100% газификация кылсаңар дагы эл жакпайт. Кайсы каражатына жагат эл? Жыйындын соңунда парламент төмөндөгүдөй чечим чыгарды. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2023 жылдын 3 майындагы 1147 жет токтому толук көлөмдө аткарылбай жаткандыгы белгиленсин. Экинчи, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши 2023 майындагы 1147 жет токтому 2025 жылдын 15 декабрына чейин узартылсын. Ушул чечимдин аткарылышы жөнүндө маалыматты Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши 2025 жылдын 15 апрелине чейин берсин. Көйгөй жараткан кара түтүн бул апта ичинде комитет отурумдарынан сырткары Альянс парламенттик фракциясынын жыйынында дагы каралды. Бишкектеги абанын булганышы, экологиялык маселелер жана анын кесепеттери кенен талкууланды. Ага ылайык биз депутат Абакиров Элдар Курманбековичти студиябызга чакырып, анын сунуштарын уктук. Кезек маекте. Саламатсызбы, Элдар Курманбекович, сиздер ошо кыш келгенде эле дайыма ар дайым ыш маселесин көтөрүп келесиздер, бирок бул жылына көтөрүлөт, жылына чечилбей келет. Буга эмне себеп болууда? Эң чоң себеп биз буга бир олуттуу бир мамиле кылбай атабыз окшойт да. Анткени чындыгында эле температура түшсө минуска, анан көмүрлөр жагыла баштаганда эле Бишкек болобу, Чүй болобу, башка шаарларды ошо ыш каптайт дагы. Ошол абалдан чыкмайынча ыш токтобойт да. Бул чечүүдө адыр болгону менин көз карашым эки эле маселе кылынды. Бул жана маршруткалардын ордуна автобустар коюлду. Бирок троллейбустарда негедир алынып калды. Негизинде эң таза экологиялык транспорт троллейбус болчу да. Ал негедир алып салды, эми аны билбейм эмнеге андай чечим кабылды. 40%дан ашык себеп бул көмүр экен да. Анын ичинен кара кеченин көмүрү, негизи таза эмес күйгөн көмүрлөр. Өкмөт ал тараптан эчтеке иш алып бара элек. Анткени мен декабрда буларга кат жазгам. Көмүр боюнча буларда жана көмүр боюнча даже норматив жок экен. Кайсы көмүрдү жакса болот, болбойт деген норматив да кабыл алынмаптыр. Кечөөдө министр мойнуна алды, аны катты берди. Сөзүңүз каралчы, эгерде ошол зыян болсо, адам өмүрүнө кооптуу болсо, анан уулуу заттарды бөлүп чыгарып турпай, анан кара кече көмүрүн жагууга эмне себептен эме? Ошо мен таң калганым, булар мага катта жооп берип атышат. Могул көмүрлөр уулуу затты көп чыгарат экен. Бирок эч нерсе кылбайт. Көрүп турушат, бирок проблеманы чечпейт да. Анда айтыш керек да, бүттү. Бишкекке, Ошко могул жаман көмүрлөр кирбесин. Кирсе жакшы көмүр кирсин. Ошол эле кара көчөнүн көмүрү мындай калориясы азыраак, бирок зыяны көбүрөөк. Мүмкүн аны байытыш керек. Жана обогащенный деп коет. Ошондой нерсе кылса, ал уже такыр башкача болуп калат. Эмеси да калориясы да көбөйөт, ысыткан эффекти да, анан зыяны асаят бир топ. Аны да эч ким кылбайт. Кыскасы бир олуттуу мамиле жок. Бул маселени чечкендин үстүнөн эч ким иштеп баштай элек. Иштеп баштаса эле бир канча жылда бул маселе менин оюмча толук менен чечилмек да. 40% ошо адамдар көмүр тарабынан ышталса, калган пайызы жана эскилип жеткен машиналерди, күйүүчү майлардан да. Бул күйүүчү май жанагы экономика министри айтпады, 27 жылдан баштап К5ке өтөбүз деп. Бул негизи биз 23төн баштап эле өтүшүбүз керек эле. К3, К4 деген жана зыян эмелери көбүрөөк бензин бар да. Аны дагы эле андан чыга элекпиз. Анан катализатор деген бар. Ошол чыккан түтүндү тазалап, мындай зыяндуу заттарды жок кылган, түтүндү тазалаган аппарат. Аны дагы текшербейбиз. Муниципалдык экологиялык полиция деп ачканбыз, аларга машина алып бергенбиз, бирок иш кылынбайт. Мисалы ошол эле машинени каттап атканда текшерсе болот. Ошо катализатор барбы, жокпу? Эми техосмотрда өзүнчө киргизип баарын кыйнабай, жок дегенде регистрация кылып атканда катализатору жок машинелерди бар коюп кел. Десе эле, ошондо мен ойлойм, биз өзүбүздүн ден соолугубузга душман эмеспиз. Катализаторду баары эле койгонго кызыктар болмок да. Акыркы күндөрү мындай оорулар жашарды, көп ден соолугунан жабыр тарткандар көбөйдү, отпай, ушулардын баары себеп да. Анан кийин негизи эле жарандарды кышында түтүндөн, жайында чаңдан коргоодо кандай аракеттер жасоо керек? Эми азыр түтүн жөнүндө сүйлөсөк, биздин саламаттык сактоо министрине суроо бердим да. Ушул
аба киргесте оорулар канчалык көбөйөт, элдин чөнтөгүнөн канчалык көп акча кетет, эми оору больницага жатасың, иштебей каласың, дары дармекке акча кетет, ооруканага төлөйсүң. Ошонун баарына мен санаганыма жүздөгөн миллион долларларга биздин жарандар чыгаша болот да. Аба тазарса, ошо чыгашалар жок болуп калат. Демек, ошо цифраны бериңиздер. Сиз берсеңиздер, биз бюджеттен ошонун жарымын бөлүп беребиз. Мону бөлүп, кайсы бир мүмкүн катализаторду элге бекер сатып беребиз, мүмкүн газды тезирээк өткөзөбүз. Ошондо абаны тезирээк тазартып, элдин ден соолугун жакшыртмакпыз да. Бирок ал цифраны биздин министрлик дагы эле бере албай атат. Мына жогоруда ошо тизмектелген көйгөйлөрдү, ыш маселеси түтүнгө тиешелүү чечүү үчүн сизден конкреттүү сунуштарды Эң кыска жөнөкөй сунуштар. Бишкек ош шаарларын байытылган жана зыянсыз көмүр колдонуу, пайызсыз кредиттерди берүү, бюджеттен чыгарып пайызсыз кредиттерди эмнеге газ койгонго, катализатор койгонго, жана зыянсыз көмүр сатып алганга, жанагы үйлөрдү жылуулатканга, жана чатыр менен жана түндүк жагын эле жылуулатса бир 30-40% энергия сакталып, 30-40% көмүр азыраак жагылат экен. Үчүнчү чара ушу ТЭЦ эле байытылган гана көмүр колдонсун. Булар тескерисинен ал жакта коррупция барбы жокпу, бирок жаман көмүр колдонот, анын зыяны да чоң. ТЭЦтин салымы 17% экен абанын кирлигине. Анан Бишкекте экологиялык транспортко өтүү. Мамлекеттик коомдук транспорттун баары экологиялык болуш керек. Анан мамлекеттик имараттар баары жылууланып, мындай айтканда, мамлекет ошол таза абанын эң алдыда бир эмес болуш керек да, үлгүсүчү. Ошол иш-чаралар эле кылсак, мен ойлойм бир 50-60%га азаят да. Анан чаң жөнүндө ал көптөгөн өлкөлөрдө нөл чаң деген саясат колдонулат экен да. Чаң чыккан жердин баарын жок кылат экен. Ана же бир брусчаткалап коет, же чөп эгип коет, же бак эгип коет. Ошо менен чаң чыкпаган жерлер калбаса эле, чыккан жерлер анда чаң жок болуп кетет өзүнөн өзүлөчү. Атайын убакыт бөлүп бизге маек бергениңиз үчүн сизге чоң рахмат. Сиздерге рахмат, Жылдыз айым, ийгилик сиздерге. Кырбаттуу телекөрүүчүлөр, биз көрсөтүүбүздү улантабыз. Кылым курулуш аталган Камбарата бир кесим куруу долбоорун техникалык колдоо максатында 13 миллион АКШ доллары өлчөмүндө насыя алынууда. Аталган маселе Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинде каралды. Комитет отурумунда энергетика министри коңшу 3 өлкө биргелешип кура турчу гидроэлектростанция тууралуу эл өкүлдөрүнө кенен маалымат берди. Кредиттик жана гранттык макулдашуунун шарттары туурасында кийинки сюжетте. Кыргызстандагы эң ири суу сактагыч боло турчу Камбарата бир ГЭСин кошумча каржылоо үчүн каражат эл аралык өнүктүрүү ассоциациясы тарабынан алынат. 13,6 миллион доллардын 11 миллиону кредит, 2,6 миллион доллары гранттык каражаттар. Насыяны кайтарып берүү мөөнөтү 50 жыл деп бекитилген. Жеңилдетилген мөөнөт 10 жыл, пайыздык чени 0%. Ушул каражаттар долбоордун туруктуулугун гана камсыз кылбастан керектөө материалдарды даярдап, сунуштарды берип, инновациялык чечимдерди сунуштаган адистердин колдоого багытталат. ГЭС курулуп бүтсө өлкөнүн экономикасы үчүн пайдасы чоң болот. Кыргызстан электр энергиясын сырттан сатып албай, аны экспортко сатууга да мүмкүнчүлүк түзүлөт. Кыргызстандын кызыкчылыгын биринчи орунга коюшубуз керек. Кыргызстандар курабыз дегенде албетте көп. Бирок Кыргызстандын мамлекеттик кызыкчылыгы биринчи орунда туруш керек. Биринчи орунда. Ошондой эле коопсуздук, анан келечек. Камбарата бир ГЭСин куруу ири улуттук стратегиялык долбоор. Эл өкүлдөрү курулушка жумшалуучу каражаттын суммасына кызыгышты. Камбарата ГЭС бирге канча акча биз буга чейин алганбыз? Каяктан? Жалпысынан, сырттан. Сырттан мына 5 миллион алдык, анан 13,6 миллион болду. Ушул бүт буга чейин талкуулуу болгон, изилдөөлөр болгон, иш жүргүзүлгөн. Ушул жалпысынан канча болду? 18 миллион 600. Ушул келишим камтыйбы же? Ушул келишим Камбарата 18 миллион жалпысынан болду. 600. Камбарата бир ГЭСинин курулушу коңшу өлкөлөр Казакстан жана Өзбекстан менен бирге ишке ашырылары белгилүү. Долбоор 2028-жылы аяктап биринчи агрегатын ишке берүү пландалууда. Жакшы. Бул долбоор бизге мамлекет үчүн өтө мындай аба менен суудай керек нерсе да. Азыр жумуш толук кандуу иш порталды баштала элекпи?
ошо кымбат кести бирде. Иш жүрүп атат азыр. Жүрүп атат. Туннелди бичин бетондоп атабыз. Кайсы стадиясына келип калды? Майга чейин биз полный даярдык иштерин, ишти баштаганга даярдык иштерин, общежитие, электролиния, жана бетонный жол полностью площадкага чейин, Нарын дарыясын өткөн көпүрө, жана рабочий туннелин үчүн бүт бетондоп бүтүрүшүбүз керек. Буга 1 миллиард 555 миллион бюджеттен бөлүп берди, дагы 2 миллиард 400 миллион быйыл бөлүп берип атат. Жыйынтыгында аталган мыйзам долбоору биринчи окууда колдоо тапты. Жогорку кеңештин бүтүн Кыргызстан фракциясынын депутаттары мамлекеттик ипотекалык компаниянын ишмердиги менен таанышып, МИКтин жаңы кеңсесинин ачылыш аземине катышты. Аталган мекеменин жетекчисинин орун басары Нурадил Баясов ипотекалык компаниянын уставтык капиталы 37 миллиард сомго жеткенин айтты. Депутаттар МИКте кезектин жылышынан күмөн саноо батирге ээ болуп, бирок форс-мажордук кырдаалда төлөй албай калса кандай болору тууралуу маселени козгошту. МИКтен билдиргендей, санариптик кезек ачык айкындуулукту камсыздап кезек алмашпайт. Депутаттар үйлөрдү үйү жокторго адилеттүү бөлүштүрүү менен аймактарга көбүрөөк ипотекалык үйлөрдү курууга көңүл бурууга чакырышты. Көчмө жыйындан алкагында бүтүн Кыргызстан фракциясынын депутаттары МИКтин Байтик Баатыр көчөсүндөгү жаңы кеңсесинин ачылыш аземине да катышты. Жаңы филиалда кызматкерлер кайрылган жарандарга кеңеш берип, системага каттоо кызматын көрсөтөт. Жалпы бааны албетте мен 5 деп берем. Себеби мына өз көзүм менен бүгүн кеңсесинин ачылышын күбө болдук. Андан быйылкы 2025-те 10 миңге жакын квотаны ошол кезекке жазылганда беребиз деп план коюштур. Иштин жүрүшүн дагы чекесин көрдүк. Мына өткөндө да үйлө берилди. Биз негизгиси ушу жанагы кезектин санариптештирүү, цифровой экен. Эч кимде алдай албайт, алдажылык кое албайт. Ошол ачык элдер жазылган ачык болуш керек деп ошону талап кылдык. Ошондой система менен кетип атыптыр. Бишкек шаарындагы эскилиги жеткен лифттерди жаңылоо керек. Бул тууралуу депутат Жумабек Салымбеков билдирди. Анын ырастоосунда бүгүнкү күндө Борбордо 974 лифт бар. Алардын ичинен 547си максималдуу 25 жылдык иштөө мөөнөтүн иштеп чыккан. Бүгүнкү күнгө чейин 220 жаңы лифт орнотулган. Талкуунун жыйынтыгында тармактык комитет тиешелүү мамлекеттик органдарга эски лифттерди алмаштыруу үчүн насыя берүү жаатында бир катар тапшырмаларды беришти. Жогорку кеңештин жыйынында айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө үй бүлө кодексине жарандык абалдын актылары жөнүндө мыйзам долбоору каралып, экинчи окууда кабыл алынды. Демилгечилер Жогорку кеңештин депутаттары Мирлан Самыйкожо, Нурланбек Тургунбек уулу Аманкан Кенжебаев. Бул өзгөртүүлөрдүн негизги максаты кыргыз салттарына жана маданий өзгөчөлүктөрүнө ылайык фамилияларды тандоо мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү болуп саналат. Баяндамачы белгиленде комитет мыйзам долбоорунун демилгечилеринин бири депутат Мирлан Самыйкожонун төмөнкү сунушунда колдоду. Эркек балдар үчүн уулу жана кыздар балдар үчүн кызы деп кошуу менен же аларды кошпостон баланын атасынын аты боюнча жазылат. Жогорку кеңештин отун энергетикалык комплекс жер казынасын пайдалануу жана өнөр жай саясаты боюнча комитетинин жыйынында Кыргызстандын экономикасын өнүктүрүү жана ишкердиктин кызыкчылыктарын коргоо боюнча соода өнөр жай палатасынын 2021-24 жылдардагы ишмердиги тууралуу маалыматын укту. Аталган маселе боюнча соода өнөр жай палатасынын жетекчиси Темир Сариев баяндама жасады. Анын айтымында бүгүнкү күндө палатанын курамына 2500дөн ашуун юридикалык мүчөлөр кирет. Республиканын бардык областтарында палатанын туруктуу өкүлчүлүктөрү аракеттенет жана ишкерлерге жеринен колдоо көрсөтүшөт деген баяндамачы өкүлчүлүктөр аркылуу дүйнөдөгү 45 мамлекет менен кызматташтык жүргүзүлөрүн кошумчалады. Комитет мүчөлөрү соода өнөр жай палатасынын маалыматын эске алып, Кыргызстандын экономикасын өнүктүрүү жана ишкердиктин кызыкчылыктарын коргоо боюнча иш-чараларды күчөтүүнү табышташты. Бизге берилген убакыт ичинде жогорудагы жаңылыктарды айтып берүүгө үлгүрдүк. Эгерде сиздер толук кабардар болууну кааласаңыздар, биздин кеңеш KG жана YouTube'дагы Жогорку кеңеш деген баракчабызга катталууга чакырабыз. Амандыкта көрүшөлү, саламатта калыңыздар.